Бүгін 6 июнь күнгө дүйшөмбү. Облыс аймагынан алынган акыркы жаңылыктар. Студияда мен Гүлжамал Багышбекова. Саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуялары. Билим тал стипендиясы жыйынтыкталды. Энелер мектеби Карабура районунда ачылды. Ооруканадагы орундуктар жаңыртылды. Талас шаарындагы балдардын музыкалык мектебинде билим тал стипендиясы тапшырылды. Ага Талас район мектеп окуучулары катышкан. Кароо сынактын шарты боюнча окуучулар билим берүү системасын жакшыртуу боюнча менин көз карашым деген темада эссе жазышкан. Сынак 8-11 класстар арасында өткөрүлдү. Темага кенен каларчыбыз токтолот. Талас районунун мектеп окуучулары арасында өткөргөн кароо сынакка 25 мектептен 70 окуучу катышкан. Сынактын башкы максаты окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу жана окуучуларга стимул берүү. Билим берүү тармагына кошумча инвестицияларды тартып келүү, ушул тармакты өнүктүрүүгө бир салым кошуу максатында учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Чойбек Абактыбек Каныбек агабыз башында турган демилгелүү ага-инилер биригип ушул бирикмени түздү элек. Кыска убакыт аралыгында жалпы Талас обласы боюнча бир катар ийри долбоорлорду ишке ашырууга жетиштик. Билим тал стипендиялык кароо сынагына Талды Булак айылындагы Муратбек Тутунов атындагы орто мектебинин окуучусу Айдана Идирисова дагы катышкан. Айдана мыкты окуучу 2022 төш белгисине жана Билим тал коомдук бирикмесинин стипендиясына ээ болду. Биздин мектептен 3 мыкты окуучуну тандап анан катышып калдым. Биз сочинение жаздык. Аябай кубанычтамын. Мен күткөн эмесмин мындай нерсени. Толкунданып жатам. Мен дагы ушул конкурска катышып, разычылыкка ушундай кызыктуу китептерди алдым. Рахмат ушундай конкурска бизди катыштыргандарына, ушундай конкурс уюштуруп бергендерине. Кароо сынакка эжекемдин сунушу менен катышып калдым. Бул чоң ыраазычылык билдирем, мындай жетишкендиктерге жетип отурганыма абдан кубанычтамын. Жана да аябай толкунданып турам азыркы учурда. Билим тал коомдук бирикмесин уюштуруу Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков тарабынан демилгеленген пилоттук долбоор иретинде өткөрүлүп жаткан бул кароо сынакты келечекте Талас облусу боюнча өткөрүү пландалган. Билим тармагын өнүктүрүү максатында ушул программага сөзүбүз жазганбыз. Ушул бүгүнкү күндө Талас эли жаштары баардыгы спортко кызыкканда абдан. Бирок ушул билим берүү тармагы абдан аксап, акыбалга келип атабыз. Ошон үчүн ушул тармакты келечекте мыкты инсандар, жакшы мыкты кадрлар чыгарабыз деген ниетте ушул программабыз менен билим тал коомдук бирикмени түзүп ушул жагында иш алып баратабыз. Билим тал стипендиялык кароо сынагына катышкан 70 окуучунун 25 окуучусу сынактын стипендианты деп табылды. Аларга мыкты окуучу 2022 төш белгиси жана ардак грамоталар тапшырылды. Ал эми калган 45 окуучу дипломант деп табылып, ыраазычылыкка жана атайын беликтер менен сыйланышты. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Карабура районунда аз камсыз 2000ге жакын үй бүлө каттоодо турса, анын ичинен 37 үй бүлөнүн жашоо турмуштары начар. Андыктан бул күнү Кыргызстан камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалынын жетекчиси Канайым Сейдалиева турмуштун оор кырдаалына кабылган бир үй бүлөгө азык-түлүк жагынан жардам берди. Сөз кабарчыбызда. Ар жылы Кыргызстан камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалынын жетекчиси Канайым Сейдалиева турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөргө жакындан жардам берип келет. Бул күнү Карабура районунда жашаган жалгыз бой Сыйнатбек Ибраимовдордун үй бүлөсүнө азык-түлүк жагынан жардам көрсөттү. Эми Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы биздин филиал мен ушу жыл сайын бир жыл ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө балдардын майрамдарына кайсы бир кесиптик майрамдарга мен ушундай иш-чараны өткөзөм да. Анан мен бүгүн ушул жерге келген себебим ушул үй бүлө 3 баланы багат экен. Ушу 3 баланын ден соолугун, 3 баланын жашоо турмушун көрүп туруп ушу бир күндүк маанай болсо да ушуларды келип ушу 3 баланы куттуктап кетип жатамын да. Айта кетсек, бүгүнкү күндө район боюнча 2000ге жакын үй бүлө социалдык жактан аз камсыз деп каттоодо турса, анын 37 үй бүлөсү өтө жардамга муктаждар. Биздин район боюнча
башкармалыктардын иштеген боюнча жекече иш пландардын негизинде 37 үй бүлө бар, 124 балдар бар. Адан тышкары жекече оор турмуштагы 47 бала бар болчу, 23-ün оор кырдаалдан чыгардык, калгандары бар. Анан бүгүнкү 1-июнь күнүнө карата ошо Кыргызстан страховой компаниясынан келип подаркка берип атканына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эжекени тааныйбыз, мурдатан жардам берип келип атат. Адан тышкары биздин башкармалыкта жылда биз өзүбүздү, үйүбүздү камсызданып турабыз. Кыргызстан камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалы ар жылы муктаж жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Бегай Масынбаева, Кайнар Ормонов, Кара Бура району. Кара Бура айыл аймагында энелер мектеби маалыматтык борбору Манас орто мектебинде ачылды. Эми айылдагы энелер жаш муундардын тарбиясына көңүл буруп, алардын ар тараптан өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөт. Энелер мектеби International Alert эл аралык уюмунун ынтымактуу жашоо долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Кененирээк кийинки материалда. Инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыктын алкагында Кара Бура айыл аймагынын Манас орто мектебинде энелер мектеби ачылды. Мында чогулгандар кезинде элине кызмат кылган, азыркы тапта ардактуу эс алууда жүргөн кадырлуу энелер. Энелер мектебин ачканыбыздын себеби азыркы заманда энелердин тарбиясы бизге керек болуп турат, элге, окуучуларга, жаштарга, айылга. Бул аябай мындай заболевший вопрос болуп атат да. Анткени азыркы балдардын психологиясы бөлөк, коомчулукка кандай пайда берет мамлекетибизге. Кийин ал өзүнүн турмушунда кандай кыйынчылыктарды жеңет деген темада биз маектешебиз, план түзөбүз. Ал планды ошо карап отуруп, постоянно ошо ар бир айылдын энелери менен маектешип, анан ошо ишке ашырабыз да. Маалыматтык борбордун максаты социалдык чыр-чатактарды алдын алуу менен активдүү жарандарды колдоо, айымдардын жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен бирдикте иш алып баруусуна көмөктөшүү, коомдун өнүгүүсүнө улан кыздарды тарбиялоо ишинде энелердин ролун жогорулатуу болуп саналат. Мектептин базасында ачылуусуна биз кызыктар болдук, сурандык, ошо биргеликте иштейли деп. Себеби биздин окуучуларга ушул тарбия берүүдө, рухий жактан ошолорду адеп ахлактыкка тарбиялоодо энелер мектебинин ролу чоң. Эми биз энелерди ошол чакан болсо да улам окутууларды энелерге жүргүзүп, эне менен баланын, эне менен кыздын ортосундагы байланышты чыңдайлы деген максат менен иш алып барып атабыз. Ошол апалары менен, балдар, кыздары менен бирдикте сүйлөшүп, ошолордун жеке бизнес, чакан бизнестерди өркүндөтүүсүнө кичине жардам берсек, ошолорго жол көрсөтсөк, үй бүлө жакшы болсо, коом жакшы болот, бала жакшы тарбияланса, биздин келечегибиз деген максат менен иш алып барып атканбыз. Энелер мектеби мурда ремонттолбогон жараксыз кабинетти оңдоп түзөө менен өз ишин баштады. Ынтымакта жашоо долбоору тарабынан 144 000 сом гранттык колдоо көрсөтүлгөн. Натыйжада энелер мектебине интерактивдүү доска, ноутбук, түстүү принтер жана башка эмеректер алынган. Бул аракеттер Кара Бура айылдык айым депутаттардын аракети менен ишке ашырылды. Келечектеги жаштарыбызга ошо тарбия болсун деп атабыз. Өзүбүздүн улутубузду унутпашыбыз керек, мисалы үчүн ошондой нерселерди жакшы өзүбүздүн ата бабабыздан жаткан нерселердин бүт бардыгын унутта калбас үчүн ушул мектеп эмени энелер борборун ачуудун алдында турабыз да. Энелер мектеби маалыматтык борбордун ачылыш аземине Кара Бура району акиминин орун басары Салтанат Мамбетова да катышып, энелерди колдоого алуу зарылчылыгын билдирди. Маселелер чечилет деген ойдобуз. Энелердин ролу өтө чоң биздин коомдо. Жаштарыбызды тарбиялоодо да энелердин салымы чоң күч берет деп айтсак болот. Буюрса бүгүнкү ачылган мектеп чоң ийгиликтерге жетишет деген ойдомун. Кичинекей чоң долбоордон чоң долбоорго дагы умтулуп, жакшы проектлердин үстүндө иш алып барат деген ишеничибиз бар. Энелер мектеби маалыматтык борбору ынтымакта жашоо долбоорунун алкагында Европа биримдигинин каржылоосу менен ишке ашырылды.
Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Кара Бура району. Талаш шаарындагы номер 1 Абжалбек Чолпонкулов атындагы орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан семинар өттү. Семинар кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун усулдарын жайылтуу, тажрыйба алмашуу максатында уюштурулган. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Атпай кыргыз балдары, жамандык кылдым кимиңе? Тим жүргөн жанды тим койбой, тилиңге буруп тилме. Улуу Манас эпосунан өзүндү аткарып жаткан окуучулар Талаш шаарындагы номер 1 орто мектебинин драма кружогунун катышуучулары. Бул окуучуларды Зина Көчүрбаева жетектеп, Манас эпосунун улуулугун, кыргыз тилинин баалуулугун түшүндүрүп келет. Пайдалуу жактары аябай көп. Биз өзүбүз ушул негизи эле ушул жаатка кызыккандыктан бизге аябай кызыктуу. Сабактан тышкары ушул кружок менен алектенебиз. Бизге негизи эле аябай чоң пайдасын тийгизет. Чоң ролдорго ойногум келип, Зинежен кружогуна киргем. Ушул кружоктон ушул Манасты өтө терең таанып, негизи эле бул Манасты билбеген кыргыз эмес да. Өзүңдүн мурданкы ата бабаңдын жолун кантип басканын, сенин элиңди сактап атса, жериңди эч кимге бербей мындай коргоп атса, сен аны билүүгө мындай укуктуусуң да. Кыргыз тил жана адабият мугалими Зина Көчүрбаева өткөн бул адабий музыкалык сабакта кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун усулдарын колдонгон. Ал өзүнүн окуучулук күндөрүндө Бектур Исаков агайдан сабак алгандыгына учурдан пайдаланып ыраазычылыгын билдирди. Агай мени далай жылы жетелеп жүрүп, олимпиадаларга, кыргыз тил адабиятынан олимпиадаларга алып барган. Мени таптаган, ушундай даражага жеткизген. Ошого агай мен сизге дагы ар дайым башым ийип таазим этем агай. Окуу жылынын аягында уюштурулган семинар кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдыгына карата өткөрүлүүдө. Быйыл 2021-22 окуу жылындагы 14 апрелден баштап бул Бектур Исаков агайдын 80 жылдык мааракеси болуп өттү. Мына ошондон улап эле 1 жыл бою бул агайдын жылы болуп саналды. Bir киргизилип бекитилди. Мына биз ошону улап эле бул иш-чараны быйылкы жылдын окуу жылынын аякталышына семинар кылып өтүп атабыз. Мына окуучуларыбызга жана мугалимдерибизге ушул Бектур агайдын ыкмаларын жайылтуу боюнча максатыбыз. Бектур Исаков агайдын окуучусу, ары кесиптеши Калмира Исмаилова агайдын өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Бектур Исаков Сыдыкович менен кесиптешим да. Бул агай мага 6 класстан баштап сабак берип баштаган. Бизде ошол Манас дүйнөсүнө кирүүдө абдан патриоттуулукка, ушул жан дүйнөбүздүн намыскөйлүккө үйрөтүп келген, тарбиялаган. Агай бизге кандай үйрөтсө, биз дагы кийинки муунга, урпактарга, муундан муунга, атадан балага дегендей чып-чыргасын коротпой, биз дагы ушул тил байлыктарын кошуп сүйлөгөнгө үйрөтөбүз. Бул семинардын алкагында жалпы 4 сабак өтүлүп, мугалимдер арасында тажрыйба алмашуу болду. Бактыгүл Дүйшенова, Бажы Мирбеков, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары. Талас облустук эмгек ардагерлери жана майыптарды дарылоо реабилитациялоо ооруканасына Талас өнүктүрүү фондунан каражат каралып, 60 матрас берилди. Негизи акыркы 15 жылдан бери ооруканадагы керебеттер эскирип, айрым матрастар тешилип калган. Сөз кабарчыбызда. Бул матрастар Талас өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражатка келген. Бүгүндөн баштап ооруканадагы бейтаптар жаткан орундуктар жаңыртылууда. Анткени акыркы 15 жылдан бери керебеттер менен матрастар жаңыртылбагандыктан көпчүлүгү тешилип, зымдары көрүнүп калган. Матрасыбыз жыртылып калган үчүн оодарып салганбыз, монтип коробкалар салганбыз. Больнойлор укол алат, бул ыңгайсыз болуп аткан үчүн ушундай неме акыбал болуп калды. Эми жаңы матрастар келди. Ооруканага көбүнчө жаш улгайып калган бейтаптар көп кайрылышат. Андыктан алардын ден соолугун калыбына келтирүү үчүн бөлмөлөрдөгү шарттардын болушу маанилүү. Буту колум ооруп, бронхит болуп келем, аябай жакшы. Ак колду, ак халаттуу медиктерге ыраазыбыз. Келген сайын жакшы дарыланып кетебиз. Бардыгы таза, мээде айымдар таза, ичи таза бардыгы. Ошол бизге жаңы матрос алып, жаңы мындай неме келимдерге биз ыраазыбыз да, жакшы барды, көңүлдүү, ойдогудай, аны мындай аппараттар менен дарыланып атырым, жакшы барды, жакшы болуп калдым келген ичине. Талас өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражатка келген 60 дана матрас ооруканадагы бардык керебеттерге жетет. Бүгүн 60 дана матрас 340 000 сомго алмаштырып берди.
эми экинчи этабын эми күтүп атабыз, эми стулдарыбызды качан алмаштырып берет деп. Болгону өнүктүрүү фондуна жана ошо өнүктүрүү фондунун кызматкерлерине бизге абдан жардам берип, чуркашып, кошулуп, берине берип, тендер өткүзгөндө да кошулуп, иштешип, абдан жардам кылышты. Эми алдыда аталган ооруканадагы ашкананын эмеректерин жаңыртуу талабы турат. Ашканабыздын мынакей состояниясы ушул, мынакей 10-15 жылдан бери өттү. Улам жаңыртып, улам эметалганга убактыбыз, кичине жана акчабыз да жетишпейт. Ушуларды да мына өнүктүрүү фонду жана баягы губернатор баш болуп келгенде буларды да мына алмаштырып беребиз деген мындай. Муну ар бирине карап, оңдоп түштөбөгенибизден гана жетишип атат. Талас облустук эмгек ардагерлери жана майыптарды дарылоо реабилитациялоо ооруканасы 55 бейтапка ылайыкталган. Бегай Масынбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Талас району Арал айылында Куран окуу борбору ачылды. Иш-чарага Талас облусунун казысы, дин өкүлдөрү жана Арал айылынын жергиликтүү жашоочулары катышты. 36 орунга ылайыкталып, ишке берилген жаңы медресе тууралуу кийинки материалда. Арал айылында Куран окуу борбору ачылды. Алгач дин өкүлдөрү тарабынан Куран окулуп, андан соң ислам дини боюнча баяндамалар айтылды. Бул жерде Куран жатталат. Жөнөкөй жер эмес. Бул жер мечит. Allah'ın үйü, yer betindeki en bir suyuktü üylерден. Hazır bul yerdelemez. Asmanda dağın perişteler bizni zikir kılıp, kaysıl bir yerde Allah Teala'nın sözü söylense, kaysıl bir yerde Kur'an borborları açılsa, meçitlerge adamlar toplolsa, oşol yerde Allah Teala'nın rahmet oru olat. Perişteler oru olat. Allah Teala taraftan sakinat düşüyor, tınçlık olat oşol yerde degen. Mına uşunday bir berekeli yerde turabız. Чогулгандар элетте Куран окуу борборунун ачылганына кубанычта. Медреселерди ар бир айылга куруу парз экен да. Ошодон динден адашып жүргөн пенделердин баары ошол жерден илим алып, эли сүртүн жакшынакай имандуу балдарды тарбиялаш керек экен. Эми ушул Арал айылында жакшынакай медресе ачылып аткан экен. Ушуну демөөрчүлүк кылган инсандарга көп тоо шүкүрлөр болсун, Алла ыраазы болсун, курган балдарга да Алла ыраазы болсун. Ушул жердеги медреседен, ушул айылдан көп инсандар илим алып, билим алып, карысы да жашы да илим алып, ушулардын арасынан күчтүү карыкелердин, дамбылалардын, хафистердин, алымдардын чыгышына Алла насип кылган болсун. Алла ыраазы болсун ушул демөөрчүлөргө. Арал айылында жаңы ачылган медресе 36 орунга ылайыкталды. Учурда Куран жаттоого кызыккан жаштарга атайын окутуулар жүргүзүлөт. Жайында ошо балдарды бир 2 ай окутабыз. Бул жерде 2 мугалим бар. Куран алфбеден баштап жеткен жерине чейин окутуп, анан кийин сентябрдан кийин 9-ту бүткөндөр, 11-ту бүткөндөр келип окуйт. Ошо каалаган окуучулар келет, ошолор кабыл алып 2 ай окутабыз ушул жерге. Куран окуу борборунда бардык шарттар каралган. Ал арада жергиликтүү айыл өкмөтү тарабынан жана жергиликтүү жашоочулардын демөөрчүлүгү менен Куран окуу борбору курулду. Катар кайрымдуулук уюму тарабынан жалпы сметалык базы 2.324 миң сом ошончо каржыланган, ошол акчага салынып бүткөн. Биздин жергиликтүү бюджеттен эч кандай акча кеткен жок, толугу менен ошол Катар фондунан каржыланды. Атайын тендер өткөзүлүп, ошо Task Force Foundation деген атайын жеке компания уткан, ошолор убактысы менен салып өтүштү. Эң негизгиси сапатына карадык, сапатын жакшынакай салып өтүрүп беришти. Өзүбүздүн традициондук окуу мектепке эч кандай таасирин бербейт. Окуучулар өздөрүнүн каалоосу менен теги мектептен кийин келип күндө 1 саат же 2 саат ошо атайын Куран үйрөнүп ушундай демеде багытталганда эң негизгиси Куран окуу борбору 9 жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрүн сентябрь айынан баштап кабыл алат. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Формат Догдурбек уулу, Талас району. Бакай атадагы жалпы типтеги карылардын жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационардык мекемеси жана Покровкадагы Арал школ неврологиялык социалдык стационардык мекемелеринин кызматкерлери ортосунда ден соолукту чыңдоо багытында спорттук ынтымак оюну өткөрүлдү. Былтыр биз Манас районуна барып ойноп келгенбиз. Быйыл Манас районунун кызматкерлери, сынып кызматкерлери мына бизге келип
азыр ушу ынтымак оюн өткөзүп атабыз. Бул деген эң жакшы экен. Бул төкө иштебей мына эз алганында билиш керек экен. Ошондой биз ушу оюнду уюштурдук. Мындан ары дагы биз ыр кеже уюштурайлы деп атабыз. Эки стационар мекеменин ортосунда. Спорттун 8 түрүн камтыган оюн алгач кол күрөш, футбол жана эстафеталык жарыш менен башталды. Эки команда тең жакшы даярдыкта келгендигин спорттук таймаштын жүрүшүндө байкалып турду. Бир гана ошол калктын оор катмарындагы адамдар менен иштебестен ошол жумушубузда, оор жумушубузда өзүбүзгө өзүбүз дем күч бере тургандай атайын ушул спорт иш чарасын Манапай Тургунбаевич экөөбүз уюштуруп, мына былтыр бир оюн ойнодук эле. Убакыт өтпөй мына экинчи спартакиадабыз бүгүн келип отурат. Бардыңыздарды ушул бүгүнкү иш чара менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишиңиздерде ийгилик болсун, күчтүүлөр жеңсин. Шашки кыздар жана эркектер ортосунда волейбол кап менен жарыш оюндары кызыктуу өттү. Эки мекеменин ортосундагы спорттук ынтымак оюну буга чейин болгон эмес. Өткөн жылы эки мекеменин жетекчилери макулдашып алгачкы оюн өткөн жылы Манас районунда башталган. Жумушубуз ушунчалык оор болгонуна байланыштуу биз колубуз бошобой көп нерседен калып аттык. Анан биз ойлодук, ушу биз оюн уюштурайлы деп. Былтыр ушу Манас району бизди чакырып, бир спорттун 4 түрү менен катышып, ойноп, ошо көчмө кубокту жеңип келдик эле. Мына быйыл Куда кааласа биз да ушу жаздын бир жакшы күнүндө жайга аттанып атканда биз бүгүн уюштуруп, биз анан да көбөйтүп 8 түр кылдык. Спорттун баардык түрү менен машыгып, ойноп, ден соолукту чыңайлы деп. Покровкалык команда кол күрөш жана аркан тартыш оюндарында артыкчыл кылып, биринчи орунду камсыз кылышты. Ал эми башка спорттун түрү боюнча Бакаята командасы күчтүү команда экендигин далилдеп, командалык эсепте биринчи орунду ээлешти. Орозбек Бейшебаев, Бакаята району. Ушуну менен кабарчылар тарабынан дайындалган жаңылыктар соңуна келип жетти. Жаңылыктарды социалдык баракчалардан да көрө аласыздар. Ал эми алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламат болуңуздар.